Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу көрөрмандар, 4-каналда Кечинде подкасты, студияда журналист Бакай Абдумалик. Бүгүн бизде конокто жер ийгенин иштеткен Альянс Алтын компаниясынын Альянс Алтын фондунун директору Качкынбаев Батыр Алымкулович. Саламатсызбы, Батыр? Саламат. Куш келипсиз. Эми баягы Альянс Алтын компаниясын бул талас чөлкөмүндө эле эмес, жалпы Кыргызстанда билбеген жан жок болуш керек. Анын ичинде фондду дагы аябай жакшы таанышат да. Бирок баягы коомчулукка айта кетелик, айрым адамдар чарчашып калышы мүмкүн. Башында фонд баягы бакубат талас деп аталып келген, бакубат талас деп аталып, көп жумуштарды, социалдык долбоорлорду ишке ашырып, проекттерди ишке ашырып келген. Анан айтсаңыз, ушул фонд иштеп баштагандан баштап ушул күнгө чейин канча акча каражатын которуп берди да, мындайча айтканда ошо долбоорлорго. Фонд 2016 жылдан баштап иштейт. Ошол Альянс Алтын компаниясы ушу жер экенин иштетип баштаганда эле баягы өндүрүш башталып электе эле баягы Кыргыз Республикасынын жер казынасы мыйзамына ылайык 30-беренесинин негизинде соцпакеттер деген пункттун негизинде өзүнүн милдетин аткарып, социалдык өзүнүн жоопкерчиликтүү компания экенин негиздеп, аныктап, өзүнүн ишмердүүлүгүн ушул бакубат талас өнүктүрүү фонду деп ачкан да. Алгачкы 3 жылда 100 миллион сомдон түшүп турган. Кийинки жылдары 150 миллиондон түшүп турган болуп. Ошол милдеттерин так аткарып келди. Бүгүнкү күндө 10 транш түштү. 1 миллиард 550 миллион сом каражат түштү Альянс Алтын фондуна. Бакубат талас дегенде бакубат деген сөз өзү жакшы. Анан болгону ушул биз бакубат талас болуп иштеп атканда көп коомчулук элдер, жөнөкөй элдерибиз ушу бакубат талас дезе, бул бакубат талас бир өзүнчө бир мекеме уюмдай мекеме, альянска тиешеси жок экен да. Жок, ушул жер компаниясына тиешеси жоктой болуп сезилип жүрдү да. Көп адамдарды кабылдабыз келет, ошондо деле баягы бул жер үйдүн, бул жер үйдүн компаниясы депчи, альянстыгы. Анан ошол себептен баягы түздөн-түз ушу Альянс Алтын компаниясы ребрендинг кылгансыздар да кайра. Элге, коомчулукка жеткиликтүү, түшүнүктүүрөөк болсун деп, кайрадан атын ошентип Альянс Алтын өнүктүрүү фонду болуп 21-жылы өзгөртүлгөн да. Эң туура айтып атасыз, анткени мен дагы ошол кезде мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндөн адамдар аябай көп чаташтырчу да. Анын үстүнө бул бакубат талас фондунан тышкары дагы өнүктүрүү фонддору бар эмес беле. Аны элдин башы айланып эле кайсынысы кайсыл эмне, ошондо бул каяктын акчасы деген маселелерге суроолор көп болчу да. Анан кийин ошо Альянс Алтын фонду болуп өнүккөндөн кийин андай суроолор өзүнөн өзү жок болду да. Эми айтсаңыз, мына жаңы айтып кеттиңиз, 1 миллиард 350 миллион сом түштү депчи. Ушул күнгө чейин түшкөн акча да бул, жалпы каражат. Анан бул каражаттын канчасы азыр жумшалып, дагы канча акчаңыздар бар, Кудай кааласа? Бүгүнкү күндө 796 социалдык жана экономикалык проекттер болуп, 796 долбоор ишке ашып атат. Ашкандар бар, бүгүнкү күндө жүрүп жаткан долбоорлор бар. Жалпы жонунан. Бардыгына биригип бүгүнкү күндө 1 миллиард 12 миллион 600 миң сом акча бул уже жумшалды да. Калган акча дагы мына чоң проекттерге жумшалат деп уже багытталып турат. Атай кете аласызбы же азырынча ал сыр болуп туруш керекпи? Атай кетебиз. Негизинен социалдык проекттерге баягы келген акчанын каражаттын башында 3 жыл 30% социалдык жакка жумшалып, 40% өнүгүүгө жумшалып, 70% өнүгүүгө жумшалып аткан да. Кийинки жылдардан баштап 40-ка 60 болду да. Өзгөргөн экен. Өзгөргөн да. Бүгүнкү күндө ошодон бери баягы жылда 150 миллион түшсө, ошонун 60 миллиону баягы социалдык проекттерге кайтарымсыз берилип атса, ал эми калган каражаттар банктар аркылуу жана өзүбүз фонд аркылуу жеңилдетилген пайыз менен башында үстөгү жок өзүбүз берип жүрдүк. Социалдык милдеттемелердин негизиндечи. Бирок кайтарымдуу болуп берилип атты. Айта кетсек, жакын арадан бери ДНК курулуш деген железобетонный заводко 20 миллион бердик. Эч кандай секрети деле жок. Бүгүнкү күндө жакшы иштеп атат. Жумушчу орундар менен камсыз болуп,
Таласташ деген чоң капкада гранит Манас районунда гранитти кайра иштетип баягы плиталар чыгаруу боюнча да ошолордун объемун көбөйткөнгө ошолордун оборудование алганына да каржыладык 30 миллион. Андан кийин Байорганик деген бир чоң огромный проект келди. Булар ушу мурунку Бакайыр айыл өкмөтүнүн территориясында, азыркы Аманбаев айылынын территориясында ошол жерден жер алышып. Бул жана Рыскүл Акимжановдун Байэлим компаниясы. Байорганикте биздин ошол катталган. Да сөзсүз түрдө күрөөлөрүн коюп, бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Азыр картошка айдашып, азыр сэндвич панелдерин алып келип, уже коюп жакында ошол заводду салып баштайт. Кудай буйруса, ал жерде дагы жергиликтүү элдер жумуш менен камсыз болуп, Талас элинин мындай айтканда жашылча жемиштерин кайра иштетүү завод ачылат да. Сактаганга болот. Абдан туура белгилеп кеттиңиз. Мына ДНК деп калганбызбы жаңы эле, мен ошо алардан да кабарым бар да. Бул аябай сиздер берген ошо каражатты эффективдүү иштетип атат деп мен чейинчтүү айта алам да. Себеп дегенде ошо биздин эле бүгүн ошо Талас областындагы курулушта иштеринде ошол ДНК чыгарган баягы курулуш материалдары колдонулуп атат да. Жалпы Талас боюнча кечээ өзүнүн жетекчиси дагы айтып кетти бул тууралуу маалымат берипчи. Анан жанагы Байэлимдин салып аткан завод аябай туура. Ал жер көп жылдан бери бош жаткан. Мен өзүм Кара Бура районунан болом, билесиз. Ары бери өтүп, биз ушу бала кезден бери эле ары бери өткөндө ошол жер чаң ызгып эле эч айдалбай, колдонулбай жаткан жер болчу. Бул дагы баягы кийинки долбоорлорго, ушул долбоорду көрүп башкалар да балким ошол айыл чарба багытында дагы көп долбоорлор боюнча сиздерге кайрылат болуш керек деген ойдомун да. Байэлим компаниясына Байорганикке бүгүнкү күндө 200 миллион берилди, дагы 120 миллион жыйынтыктап келгенде 320 миллион сомдук проект. Андан тышкары дагы чоң проект бизде баягы Талас элинде, бул Бакай ата, Талас району, Бакай ата, Кара Бура, Манас районунда фасоль новия маселеси аябай көйгөй болгондуктан элдин баары ушул новияны көп өндүрөт, биздикилер. Жылдан жылга баалар да түшүп баратат. Эми баягы ошол баанын сактап калуу, бааны кармап калуу, туруктуу кармаш үчүн ошол баанын новиянын баазын көтөрүү максатында бир аз да болсо ошол область жетекчисинин демилгеси менен бүгүнкү күндө Талас Эко фонд фирмасына 200 миллион берилип атат да. Алар дагы Кудай буйруса 100 миллионун алышты, жумушту баштап, уже котловандары казылып, иш жүрүп атат. Булар ошондо баягы биздин төө бурчакты жөн эле чийки продукция түрүндө сатып жибербестен аны иштетип, андан кийин экспортко чыгарабыз деген максатта. Бул жерде баягы ал жерде сортекстерди алат, аябай азыркы заманбап сортекстерди алып, расфасовочный оборудованиялар алат, складтарын салышат, анан ошол сортуна жараша сорттоп туруп, упаковать этип туруп, Европага, чет мамлекетке сатуу максатында да. Түздөн түз ошо Европага булар чыгышат да, Кудай кааласа. Ошон үчүн ишенимдүү айтып аткан экен да. Биринчи Кудай кааласа кепилдик берип 120 сомдон кылып кармап беребиз деген да. Кандайдыр бир кепилдик ретинде айтылат. Новиянын баягы жергиликтүү биздин бийлик менен баягы түзгөн меморандум негизинде новиянын лопатка сортун 135 сомдон, эми конечно алар тазасын алат да, таза жакшысын 135 сомдон түшүрбөйбүз деп, көтөрөт, түшүрбөйбүз деп меморандумга кол коюшуп, ошонун негизинде иш алып баратат. Жакшы экен. Анан дагы бир суроо бергим келип турат да. Мына Альянс Алтын компаниясы бар. Анан Альянс Алтын фонду бар да. Анан Альянс Алтын компаниясы деле өздөрү түздөн түз көп жакка жардам берет да. Бул фонд аркылуу кетпейт да, менимче. Жок, Альянс Алтын компаниясы бүт Талас областынын бардык тармактарына жана мындай Кыргызстанга деле аябай баягы өзүнүн төлөп аткан налогторунан башка тышкары дагы чоң жардамдарды көрсөтөт. Ошо көрүп жүрөсүз. Бул систем фонд аркылуу эмес, өзүнчө фонддун. Мен айтайын дегеним, фонддун берген жана 1 миллиард 150 миллиондон тышкары берип жардам берип жатышкан экен да, демек, Анан айтсаңызбы, баягы элге, ишкерлерге дейсизби 850 миллион сомдон ашык каражат жеңилдетилген кредит катары берилди да, туурабы?
830 десең. 830. Эми ошонун бүгүнкү күндө кайтарымы кандай болуп атат? Айрым учурларда ушу ишкерлер алып кайтара албай бир кандайдыр бир жагдайлардан улам маселе жаралган учурлар да барбы? Ошону билгим келди да. Биздин каражат баягы банк аркылуу берилген каражаттар баягы договор менен, срогу менен, ошол күнү менен керек болсо келишим негизинде берилет да. Банк өзүнүн банк менен договорубуз болот, келишимибиз. Ал жерде кандай багытта берилиш керек каражат, канча суммада берилиш керек, баардыгы жазылган критерийлер. Ошол менен берет. Бирок күн кайсы күнү белгилесе, ошол күнү негизги сумманы банк кайтарып берет. Эл менен, кардарлар менен, дыйкан, фермер, ишкерлер менен бир иштейт. Кыйынчылыктар болобу, банктын уже банктын иши, банктын башы ооруйт экен, кыргызча айтканда. Ал эми биз өзүбүз түздөн түз берген займдар, же болсо жеңилдетилген арзан пайыз менен берген займдарыбыз Кудайга шүгүр баары эле бүгүнкү күндө жакшы төлөнүп келатат. Арасында болот атат, бир аз болгондор бар. Андай боло турган болсо биздин фонддун кызматкерлери дайыма үзгүлтүсүз мониторинг жасап турат. Барып жеринен көрүп кандай иш жүрүп атат. Анан эгерде бир кыйынчылыктар болсо, алар сөзсүз бизге кат аркылуу кайрылат. Биз алардын катындагы анализдеп специалисттер эмне себептен болуп атканын ошол каттын негизинде дагы эле ошол биздин башкаруучу органыбыз бар, байкоочу кеңеш. Байкоочу кеңешке салып, мыйзамга ылайыктуу келсе, мындай айтканда уступкаларга барабыз да. Мен баягы билейин дегеним, токотер жерин айтайын, социалдык долбоорлорго жумшалган акча каражаттарга 520 миллион болуш керек, менимче. Канча? 520 миллион. Ошонун ичинен өзүнүн актабаган долбоор барбы? Актабай калды, бул так эле болбой калды деген. Мындай да бакай. Социалдык долбоорлордун максаты негизи киреше алып келиш керек эмес. Социалдык долбоорлор максаттуу пайдаланылбай калды деген мааниде да. Социалдык долбоорлордун баардыгы ошол убагында жерлерден, өкмөттөрдөн же башка уюмдардан баягы элдин көйгөйү болгон долбоорлор келет да, көйгөйлөр келет. Ошол көйгөйлөр баягы келгенден кийин биз дагы эле ошол биздин фонддун кызматкерлери жеринен барып көрүп, ошол канчалык деңгээлде элге жардам бере алат, ошол жозу көйгөйдү чече алат. Анда мониторинг кыласыздар. Жөн эле берип койбойсуздар да, анализ болот. Анан кеңешке салып, баардыгын ачык айкын момдай деп, керек болсо видео, фото отчеттору менен барганыбызды келгенибизди текшергенибиздин баарын көрсөтүп, анан байкоочу кеңеш чечим кабыл алып берет. Анан биз мен ойлойм ошол жумшалган каражаттар, долбоорлор, бала бакчалар мисалы, мектептер, больницалар, бул эми таза суу керектүү нерсе го дейм ошол. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген жайлар, баардыгы эле жумшалган нерсе ошол элибиздин бир көйгөйүн, жыргалчылыгына, тирчилигин чечет да. Чечтип берди го деп ойлоп атабыз да, Кудайга шүгүр. Туура, анан фонд тарабынан жеңилдетилген кредиттер берилип атпайбы ишкерлергечи? Бирок кайра ошол ишкерлер ошол фонддон алган каражатына бир ишкананы ачып, анан канча адамды жумуш менен камсыз кылабы да бүгүнкү күндө чейин бир жалпы саны барбы? Биз берген ишкерлердин эсебинен мынча адам жумуш менен камсыз болду деген. Бүгүнкү күнгө азыркы акыркы айтып кеткен тиги бай органикти айтпасак, Талас Экофунд фасоль боюнча заводдун курулуп ал ишке ашылык да, булардын баары иш жүрүп аткан иштер да бүгүнкү күндө. Буну айтпасак, бүгүнкү күнгө чейинкиси фонд аркылуу именно биздин фонддон берген каражатынан, өзүбүз берген каражаттан 200дөн ашык жумушчу орун пайда болду. Ал эми банктар аркылуу бергендер да бар да, банктар аркылуу да жеке ишкерликке, дыйканчылыкка, мал чарбасына берилген бар. Ишкерликке берилгендери бар. Алар аркылуу дагы бир 220-230 адамга иш орун менен камсыз болду. Эми бүгүнкү күндө жаңы эле айтып кеткен проекттер Кудай буйруп бүтүп иш толук кандуу иш жүрө баштаса, дагы бир 300 орун пайда болот да. Дагы, ошо менен жалпы саны канча болуп калат? 500дөн ашып калат. 500дөн ашык. Адам мен дагы бир эстеп кеткенде бир айтып коеюн, бул бизден Кең Арал кирпич деген
жеке ишкер Бактияр Иманалиев деген калбадыбы? Кең арал кирпич деп кирпичный завод ачты. Ошол толук биз каржылаганбыз, кайтарымдуу болуп. Ал социалдык пакетин төлөп, ошол айылга Кең арал айыл өкмөтүнө арзан да кылып, жылына бир нече миңдеген кирпичти берип, бүгүнкү күндө төлөп бүттү толугу менен. Ошол ишкер төлөп бүтүп, азыркы күндө Ботерек айылынан да кошумча ачып атат. Ачып уже ишке берип коюптур да. Жакшы. Ошонун көрүп, ошол ишти алып кетти да, бул жигит алып кетип өнүктүрүп, азыр Ботеректе да ачып атат да. Ачып койду уже. Анда айтсаңыз, Батыр Алдынович, баягы фонд деп жалпысынан биз баягы иштеп жүргөндөр билет. Анан жөнөкөй адамдар үчүн жалпак тил менен түшүндүрүп берсеңиз, фонддун негизги багыттары кайсы, жумуштарычы? Фонддун негизги багыты, негизи фонддун милдети, багыты бул Талас областында экономикабыздын социалдык жана экономикалык жактан Талас элинин өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошуу. Социалдык жакта инфраструктурасын жакшыртуу. Негизги максат ушул Талас элибиздин Кудай кааласа ушул жашоо деңгээлиги бардык жактан, бардык тармактан көтөрүүгө жардам берүү. Анан процесс кандай башталат? Мисалы мен жеке ишкермин деп коеюн. Бардым, Альянс Алтын фондуна барам, өзүмдүн долбоорумду да бир ишкерчилик долбоорумду сунуштайм. Процесс кандай кетет? Ушундагы балким биздин көрөрмандардын арасында бир долбоорун өткүзө албай жүргөндөр барбы? Анын каралуу стадиялары кандай болот? Да түшүндүрүп кетсеңиз, ар бир эле ишкерге мүмкүнчүлүк берилеби, же кимдерге артыкчылык берилет деген дагы маселе бар да. Бизге негизи кайрылганга бардык адамдардын кайрылууга мүмкүнчүлүгү бар, акысы бар. Эч кимдин кайрылуусун кабыл албай койбойбуз. Кабыл алабыз. Кайрылуулар келет, жеке адамдардан да келсе болот, кооператив же болбосо өкмөттөн да келсе болот, бардык жактан келсе болот. Кайрылуулар келгенден кийин биз баягы кеңешке башкаруу органыбыз бар да. Кеңешке салгыча аны сөзсүз анализ кылабыз өзүбүз. Бизге канаттандырылбаган проект болсо дагы, долбоор болсо дагы, бирок ошону кандай болсун ошондой кылып, ачык айкын кеңешке алып чыгабыз. Ошол жерден анан кеңешке алып чыкканда кеңештен талаш таркуу менен, талкуулоо менен колдойбуз же колдобойбуз деп чечим кабыл алышат да. Бирок буга чейин келген адам өзү эле кат жазып койбой, жеке ишкер болсочу, например, жеке ишкер болсо, мисалы, ал өзү эле кат кайрылып, анан биз аны ошол өзүн эле кайрып койсок, катты карап кое турган болсок, кандайдыр оң жагынанбы терс чечилеби, анда бир аз баягы коомчулук менен баягы жергиликтүү бийликтин ортосунда, мисалы, биз ажыратып берет экенбиз да. Ошон үчүн ар бир жаран өзүнүн айыл өкмөттө жашайбы, айыл өкмөтүнө кайрылып, момундай деген менин оюм болуп атат, долбоорум бар, ушуну ишке ашырайын деп айыл өкмөттүн жолдомосу менен кат жөнөтүш керек да. Мамлекеттик органдар аркылуу болсо жакшыраак болот деген маселени айтып атасыз да. Түздөн түз кайрылса деле болот, бирок түздөн түз кайрылса болот, бирок биз ошону талап кылабыз. Мамлекеттик органдар деле ушулга чейин бардык райондордун акимчиликтери деле ага отказ бербейт, алар деле өкмөттөр да отказ бербейт, карап туруп өкмөт жолдомосун берет. Жолдомо барып туруп келип акимиятка кириш керек. Акимият да билиш керек да, өзүнүн региондо эмне болуп атканын. Баягы эл менен бийликтин ортосунда баягы жакшы бир түшүнүк болсун депчи. Акимчилик дагы эч кимге жол тоспойт. Ошол эле кат обл администрацияга келип, обл администрациядан дагы анан бизге жолдомо менен келет. Бул мындай цепочка кылган себебибиз баягы эл менен бийлик биз баарыбыз бир багытта кетип баратабыз да. Ошон үчүн ойлоп көрсөңөр, бир чоң суммада бир чоң проект кылсак, аны жергиликтүү өкмөт билбесе, же болбосо акимдан кабары жок болсо, губернатордун кабары жок болсо, туура эмес иш болот да. Ошон үчүн баягы өкмөт бийликтегилер деле, жергиликтүү айыл өкмөттөр дагы, акимчиликтер дагы, ошол эле обл администрация деле буга эч кимге жол тоспойт, жолдомону беришет. Бирок баягы алар маалыматтуу болушат да ошонун негизинде. Жана байкоочу кеңеш деп калдыңыз го. Негизи ушу байкоочу кеңештин курамы кандайча түзүлөт, алар канча жылга шайланат, шайланабы же дайындалабы? Бул байкоочу кеңешке мүчө болуш үчүн кандай критерийлер керек, же эл тарабынан шайланып келеби?
байкоочу кеңеште биздин баягы Альянс Алтын фондунун өзүнүн уставы бар да. Эң биринчи устав катталып, ошол уставдын негизинде иштейбиз. Байкоочу кеңеш бир жолу шайланат. Бир жылга шайланат. Биз ошол убагы келгенде ар бир районго билдирүүлөр жөнөтөбүз. 2ден адам белгилеп, кандидат белгилепчи, талапкер. Ал жерде критерийлер баягы жогорку билимдүү же атайын орто билимдүү болуш керек сөзсүз түрдө. Анан өзүнүн жеке кызыкчылыгы болбош үчүн өзүнүн бир кызыкчылыктарын байланыштырбагандай болуш керек. То есть бир бизнесмен болсо, же болбосо ушул кызыктар киши болсо, конфликт интересинде карайбыз. Соттолбогон болуш керек, эми справкаларын алып келип берет. Андан кийин алардын карап туруп, аны эми учредитель чечип берет бизге. Бирок мына байкоочу кеңеш айлык албайт да, булар коомдук башталышта иштейт да, же төрагасы айлык алат? Жок, эч кимиз айлык албайт. Эч кимиз айлык албайт. Бул кишилерге дагы баягы шайланып келгенде дагы ошол буга чейинки дагы азыркы иштеп аткан дагы байкоочу кеңештин мүчөлөрүнө мен өзүм атыман дагы ыраазычылык айтып кетем. Эч кимизден бир сом айлык төлөнбөйт. Алар келип ошол биз чакырган убакта 1-2 күн мурун билдирүү беребиз. Келишип, материалдар менен таанышып, ошол алтындай болгон убактыларын аябай, ошол жерде отуруп талкуулап, анан чечим чыгарышып, анан кетишет да. Ал кишилердин дагы мээнети бар. Рахмат. Мындай жашаганда чыныгы патриот, мекенчил адамдар деп бир сөз менен айтып койсок болот экен да. Айтсаңыз, мына фонд көп эле иш аткарды да. Баягы башында да айтып кеттиңиз. Өтө чоң сумма, көп ишканалар кирип атат. Ошолордун ичинен баары баягы салыштырма деген нерсе бар да, салыштырууч. Эң ийгиликтүү долбоор деп кайсыны атайт элеңиз сиз фонддун жетекчиси катары, жеке көз карашыңызда? Баары эле жакшы ийгиликтүү иштеп келатат. Эң деген нерсе бар да. Эң деген нерсе мен мисалы ошол алып, ошол иштин аягына чыгып, бизден кутулуп, андан дагы өнүгүп кеткен. Бактияр Иманалиевдин кирпичный жагында кетип атканын мен билип кететмин да. Бул эми калган долбоорлор азыр башталып, нетип атат да, эми булар деле жакшы. Азырынча деген сөз. Азырынча. Бул уже ишке ашырып, ошонун өтөсүнө чыгып, анан дагы андан да чоң кылып өндүрүшүн ачып атат да, ачып уже иштеп баштады да. Анан сизге бир эркин микрофон берели. Эми эң негизгиси кыргыз элиме тынчтыкты каалайт элем, биримдикти каалайт элем. Элибиздин мамлекетибиз өнүп өсүп, талас элибиз дагы өнүп өсүп, ошол өнүп өсүүсүнө биз Альянс Алтын компаниясы дагы, Альянс Алтын фондунун дагы бир өзүбүздүн салымыбызды кошуп, Кудай буйруса, талас эли өнүгүп, Кыргызстан өнүгүп кетишин каалайм. Элибизде тынчтык болсун, жергебизде негизи тынчтык болуп, биримдик болуп, бакубатчылык жашоо болсун. Айтканыңыз келсин. Пенденин оозунда болсо Кудайдын кулагында болсун дейли. Анан биздин ошо кечинде подкастынын өзүнүн бир жазылбаган бир традициясы бар деп коебуз. Эң акыр аягында блиц опрос беребиз да, 10 суроо сизгечи. 10 суроого кыска жооп берип коюшуңуз керек болот. Алтынбы же ден соолукпу? Ден соолук. Китеппи же ютубпу? Китеп. Эрте туруубу же түнү менен иштөөбү? Эрте туруу. Акчабы же абройбу? Аброй. Тообу же шаарбы? Ар кимдин өзүнүн сиз үчүн да тоо. Сиз үчүн тоо. Тоокелчиликпи же туруктуулукпу? Туруктуулук. Бара бериш керекпи же пара бериш керекпи? Бара бериш керек. Пара бербей эле коюш керек. Бакытпы же байлыкпы? Бакыт. Бизнеспи же айлыкпы? Кимге кандай? Сиз үчүн да бул? Сизге жеке бизнеспи же айлыкпы? Меники бизнесим жок, меники айлык эле. Сиздики айлык, а? Бизде эле ошо айлык менен жүрөбүз, Бадыр аке. Батыр Алыклович, ошо убакыт таап, алтындай убактыңызды бөлүп, бизге келип кечинде подкастында биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге жамаатыбыздын атынан терең ыраазычылык билдирем. Кудай кааласа, биз дагы кабардарбыз. Альянс Алтын фондунун иштери боюнча көп жумуш аткарып атасыздар. Сиздерге ошол ийгилик каалайбыз кийинки иштериңизде. Баарыбыз бир болсок, баягы кыргызда айтат го, төртөө топ болсо төбөдөгүн алат, алтоо ала болсо алдындагын алдырат дейт. Сиздер менен чогуу чаран, жалпыбыз жалпы көтөргөн жүк жеңилдеп, иш аракет кыла берсек сөзсүз ийгилик жаратабыз деген ойдомун. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат силерге. Урматтуу көрөрмандар, сиздер кечинде подкастын көрдүңүздөр. Эсиңиздерге салып кетсем, бүгүн бизде конокто Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун директору Качкынбаев Батыр Алымкулович болду.
Амандыкта жүз көрүшөлү.